Dünyanın күмүш байгесин жана коло байгесин ээси Олимпиада оюндарынын катышуучусу Айпери Медет кызы. Аракет кылат кезинде, мен да ошол тарых жазып калсам, тарыхта калып калсам. Таластыктар күрөшкө кызыгат, бирок сиз эмнеге ошол күрөшкө кызыгып калдыңыз? Айсулуу эжени көрдүк, ошол ийгилик жараткандан кийин, биз дагы жаратсак болот. Кандай таасир этти? Терс таасир бердиби? Ур, алың жетпесе, таш менен башын жарып сал дейчи да. Биринчи мелдештериңиз бүт баары жегилген турбайсыңарбы? Кечки ыйладым да, короче, көзүм болуп калды, жана шишип болбой калганча ыйладым да. Өзүңүздүн ролуңузду кандай көргүңүз келет мун кыргыз спортундачы? Ар бир эле спортчунун максаты Олимпиада чемпиону болуш. Бул спорт хаб, бизнес спорт хаб, бизнес спорт хаб. Ассаламу алейкум достор, бул спорт хаб долбоору. Менин аты жөнүм Бексултан Усеналиев. Бүгүн бизде өзгөчө конок, жылдыздуу конок, кыргыз спортунун жаркын жылдызы, Азиянын 3 жолку чемпиону, дүйнөнүн күмүш байгесин жана коло байгесин ээси, Азия оюндарынын чемпиону, Олимпиада оюндарынын катышуучусу Айпери Медет кызы. Достор, сөзсүз түрдө бул видеону аянтча көрүңүздөр, лайк, комментарий басканды дагы унутпаңыздар. Биздин өнөктөштөргө дагы ыраазычылык билдиребиз. Бул Crystal компаниясы биздин жакын достор жана Linen компаниясына дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Айпери, саламатсыздарбы? Биринчиден кубанычтабыз сизди студияда көргөнгө. Анткени биз үчүн бул өтө чоң сыймык, кубаныч. Көптөн бери ошо сүйлөшүп жүргөнбүз. Бир чоң бир подкаст интервью тарталы деп. Анткени биздин ушу көрөрмандарга да бул кызык. Сиздин оюңузду билип, сиздин ошо тарыхыңызды толук өзүңүздөн уккубуз келет да. Ошонун баарын келгениңизге, убактыңызды бөлгөнүзгө чоң рахмат сиздерге. Анан негизи эле акыркы ошо жаңылыктардан жакында эле сиз умра сапарынан келдиңиз, билишим боюнча. Кандай болду умра негизи өзү? Негизи умра жакшы болду. Буга чейин көп эле болду, барабыз деп аракет кылып жүргөнбүз. Анан ошол бүгүнкү ошол убакыт туш келди окшойт бактысы. Эми умраны айта кетсем, бул жакта ар бир адам өзү барып, өз көзү менен көрүп, өзү зыярат кылып, өзү ибадат кылып келсе, келмейинче мындай сөз менен айтып бериш мына кичине мындай жетишсиз болуп калат экен да. Мен да ошо буга чейин сизге чейин бир ай мурун барып келгем. Мен да биринчи жолу болду да, ошо барганда кадимкидей башкача сезимдер болот экен да. Анан келгенден кийин бир айда, 2 айда жүрдүм да мындай. Бир кызыктай болуп элечи, жак жетпей аткансыз болуп эле. Сизде да ошондой болуп атабы, мындай бизге жетпей аткандай болуп эле. Меники дагы деле болуп атат да, мисалы үчүн, уже келгениңизге 1 ай болоюн деп, 1 ай боло элек, 20 күндөн ашты да. Анан кийин башында бир 2-3 жолу барган байкелер бар экен, эжелер бар экен. Ошолор айткан башында Кыргызстанга баргандан кийин аябай сагынасыңар депчи. Анан мындай көпчүлүк анча көп маани берген эмесмин. Келгенден кийин мындай жалган айтпасам 1 жума аябай сагынып ыйлап жүрдүм да. Анан азыр деле эгер телефон ачып калсаң, эми ал жакта тарткан сүрөттөрүң бар, же болбосо видеолор бар. Ошону көргөндө кадимкидей мындай бир сагыныч болот да, кусалык болот, ошол жака кеткиң келет. Анан сиз айткандай биринчи келгенде мындай бир башка дүйнөгө түшүп калгандай болот экенсиң да, аябай кыйналдым мындай. Эмне кыларымды билбейм, каяка барарымды билбейм, кайра эле ошол жака жан дүйнөң, жүрөгүң ошол жака тартып берет экен да, аябай кеткиң келет экен. Буюрса да ниет кылып атасыз эми ошол чемпионат мирадан кийин, эгер бизде деген бош убакыт көбүнчө болбойт да. Бош убакыт болгондо дагы может эмки жылы ажылыкка барсакпы деп буюрса. Сыр болбосо эгерде эң негизги кандай ойго келдиңиз ушул умра сапардан кийин, ошол ичиңизде кандай бир ойлор пайда болду негизи? Мындайча айтканда, биз бул жакта жүргөндө мындай жашоо деп оокат деп аракет кылып жан талашабыз го. Бул болсун, тиги болсун, же болбосо башка бир нерсе болсун деп. Ал жака барганда эң башкысы ошол мындай жүрөгүң, жан дүйнөң тынч болот экен да. Анан ал жактан бул жака келгенде, мисалы үчүн, ошол нерсени жакшы сезе албайт экенсиң да. Менин оюмча ошол үчүн дагы мындай улам баргың келет, же болбосо жыл сайын эмне үчүн биздики көп мемелер умрачылар барышат, ошол өзүнүн ыйманын кайра бекемдеш үчүн го деп ойлоп койдум да. Айпери, мындай сөз негизи башынан болсун, чоң рахмат. Сиздин ошол кайсы жактан төрөлгөнүңүз, анан кийин үй бүлөңүз тууралуу да билгибиз келген. Анткени билебиз, ошо Таластаныздар, Бакай Ата районунан. Негизи эле кандай үй бүлөдө төрөлгөнсүздөр өзүңүз? Биз билиш боюнча ошо спорттук үй бүлөдөн, негизи. Негизи эле үй бүлөбүз менен спортко жакын үй бүлөбүз. Чоң атам улактарчы, өзүм менен атам болсо кыргыз күрөшү менен күрөшчү. Апам болсо убагында ошол жеңил атлетика менен машыктан болчу экен да. Ошо чуркап жүрчү экен. Андан кийинки биз үй бүлөдө 5 турганбыз. 3 кыз, 2 эркек. Эң улуусу байкем, эң кичүүсү братчикем болот. Ортодогу ушу 3 кыз ортодобуз да. Эң улуу байкем болсо ошол өзү дагы көп убакытта бир улак менен машыгып жүрдү. Улак тартып жүрдү.
Адан кийинки эжем болсо ошол турмушка чыкканга чейин ошол жеңил атлетика менен машыгып жүрдү, чуркап жүрдү. Адан кийин мен ошол эркин күрөштү тандап алдым. Менден кийинки өзүмдүн бир тууган сиңдим ал дагы эркин күрөш менен машыгат. Эң кенжебиз ошо кичүүбүз дагы ал эркек бала, ал дагы күрөш менен машыгат. Жана таласта негизи ушундай го, же көкбөрү, же болбосо күрөш болуп. Сиздин билебизде көкбөрү дагы күрөштө бар экен. Экөө тең бар. Экөө тең бар экен. Негизи эле ошо башында сиз негизи үй-бүлөңүз кандай турат, негизи эмнемен алектенет? Анан спорттон тышкары. Спорттон тышкары атам болсо кандай деп коет, фермер деп коебу, ошондой да, мисалы. Дыйкан экен. Дыйканчы. Ошо малдарыбыз бар, ошол тоодо, айылда мал чарба менен алектенет. Апам болсо мугалим, андан кийинки байкем дагы айылда. Эжем болсо турмушка чыккан, өзүнүн 3 баласы бар. Андан кийинкилер болсо биз үчөөбүз ошо базар учурда шаарда жашайбыз, эркин күрөш менен машыгып жатабыз. Сиз мугалимдин кызы экенсиз демек, Ооба. Кайсы сабактан берет? Орус тилден. Орус тилден. Жакшы. Бирок мен билишим боюнча сиз дагы чоң ата, чоң апаңыздын колуңузда чоңойпсуз да? Негизи эле биз ошол бир үйдө чоң атам, чоң апам менен чогуу жашаганбыз. Ооба, чогуу жашаганбыз, бирок ошол чоң атам менен чоң апама жакыныраак болуп өскөн да. Анан өзүмдүн атам менен апамды аки ата деп калып, анан кийин чоң атам менен чоң апамды ата апа деп калгам да. Ошо негизи мындайча айтканда ошо чоң атам менен чоң апама жакыныраак болуп, ошолордон жана эмне деп коет го бизде, кемпир чалдын кызы деп коет го, ошондой болуп чоңойгон да. Негизи ошондой адамдардын өзгөчөлүктөрү бар деп эсептейм. Мен өзүм да ошондоймун да, чоң апамдын колунда өскөм. Анан башка ошо ата энеси менен чогуу өскөндөр менен айырма бар сыяктуу да көрүнөт да. Сизге ошондой байкалабы? Ооба, айырма бар деп мен ойлойм. Эмнеде байкайсыз ошо өзүңүздө? Билбейм, кандай десем да, кичине тарбия жактан болушу мүмкүн го. Кичине өзүм дагы мисалы үчүн ошо чоң атам менен чоң апам менен өскөнүмө байланыштуу мындай каары кишилерге аябай жакынмын да. Ошол бар экен да, кадимки көчөдө каары кишини көргөндө мындай жүрөгүң эзип түшө эле ушундай болот да, башкача болосуң э? Ооба, мисалы үчүн азыр деле көчөдөн кетип баратканда кээде көрүп каласың да. Чоң ата, чоң апаларды ар кандай абалда көрүп каласың, анан менде да мындай жүрөгүм жан дүйнөм ооруйт да, өзүм чоң атам менен чоң апамды эстеп кетем да. Негизи эле мындай мээримдүүрөөк болот деген. Ооба, ошол мээримдүүрөөк болсо керек. Ушундай деп калабыз да. Анан негизи ошо спортко кантип келип калдыңыз? Ошол күрөш менен, эмнеге күрөш менен кызыгып калдыңыз? Эми түшүнүктүү түрдө таластар күрөшкө кызыгат, бирок сиз эмнеге ошо күрөшкө кызыгып калдыңыз? Кичинекей кезимде чынында мемесин унутуп атам, канча жашта элем да, канчынчы класс экенин. Анан ошо мектепте жүрсөк, линейка болду, баардыгыбыз мемелерде окуучуларды чогултуп, анан ошондо Жуманазаров Дүйшөн агай келип айткан да, ушундай биздин айылда меме 1-майда май колхоз деп айтылат, адан кийин Кара суу деген айыл бар. Ошол Кара сууда бир ушундай күрөштүн залы ачылып атат. Ким кааласа, ким күрөшкүсү келсе, ошол жака келгиле, биз машыктырабыз деген да. Анан ошодон эле кызыгып барып калгам да, негизичи. Анан ошодон кийин улантып кеттим. Бирок бир ошо баргандан кийин 1 жылдайбы, же канча айдан кийин таштап салдым да. Анткени кыз киши үчүн чынын айтканда эле аябай оор болот экен. Анан кийин таштап салып күрөшпөй жүрдүм. Анан ошол Дүйшөн агайыбыз болсо, апам мугалим да, мектепте иштейт, анан апам айтып жүрүптүр, ошо кызыңарды күрөшкө алып келгиле, ал ошол Айпериден чыгат деп. Анан чоң атам дагы ошол мектепте иштечим, чоң атама да айтып жүрүптүр да, Айперини алып келиш керек, Айперини машыктырсак жакшы спортсмен болот деп. Анан ошодон кийин ошо апам менен чоң атам мени бар деп жүрүп, анан ошодон кийин барып кеттим да. Бирок негизи эле ошол башында айтып кеткендей, үй бүлөбүз менен спортко жакын болчу. Кичинекей кезде деген айылда тойлор көп болот го. Анан ошол убакта деген мени курбайлап туруп, анан кийин эркек балдар менен күрөштүрүп койчу да. Болот же 10 000 сомго, же болбосо бир койго, бир кочкорго деле күрөштүрөчү. Анан ошондо күрөшчүм да көп. Балдарды да көбүн эле уттум го. Анан ошентип ошодон кийин барып калгам. Чыныгы спортто ар бир нерсе маанилүү. Машыгуу, эс алуу, уйку жана албетте бул суу. Ошондуктан менин тандоом бул Кристалл суусу. Бул чемпиондордун тандоосу. Кристалл бул артезиан суусу. Жердин терең катмарынан алынган минералдык суу. Бул жөн эле сиздин суусаганыңарды кандырбай, сөзсүз түрдө сизди өзүңүздүн калыбыңызга келгенге жардам берет. Баса бул жөн гана жардам эмес. Кристаллдын негиздөөчүсү Нурсултан Кубанычбеков өзү дагы мурун боксчу болгон. Ошондуктан спорттун баасын билет. Кыргыз спортун ар дайым Кристалл суусу колдоп келет. Жана ошондой эле биздин проектти дагы биринчи күндөн баштап колдоп жүрөт. Кристалл спорт хаптын туруктуу өнөктөшү. Биз бул менен аябай сыймыктанабыз. Анткени ар бир чемпиондун артында чоң команда турат. Жана ар бир чемпион жанында чемпиондук суу туруш керек. Машык, жарыш, жеңишке жет. Кристалл суусу менен, чемпиондордун суусу менен.
Могу негизи эле бизде кыргыздарда ошо стереотиптер бар го, ошо кыз кишиге күрөш ыңгайсыз деп мурун ушундай болчу да. Азыр эми сизден кийин ошо азыр эми кыздар көбөйүп калбодубу кадимкидейчи. Ошол башында ата энеңиздер не деп айтчу эле, ошол кызым күрөш деген болбойт го деп айтчу эле же кичине башка караганда түшүнүк менен кабыл алды? Жок, башкалардан караганда мен үй бүлөм мындай түшүнүктүү карады да мен. Тескерисинче ошол мени күрөшкө алып келген апам болуп атпайбы. Апам айтып ошол агай менен сүйлөшүп, анан апам аркылуу келгем да күрөшкө. Анан ошол буга чейин айткандай эле чоң атам менен чоң апамдын колунда өстүм. Анан чоң атам менен чоң апам ошо жашы улуураак болгон үчүн көп ооруп калышты да. Көбүнчө больницага жатып калды. Анан кийин мен карап барчым. Аны алып кел, муну алып кел дегенге жашыраак болуп мындай туруп кыймылдаш үчүн. Анан ошондо бир кичинекей кезимде өзүмө ой келген да, чоң атам менен чоң апам көбүрөөк ооруп атат, ошо мен врач болоюн деп ойлочумун да кичинекей кезимде. Анан врач болом деп ойлонуп жүрдүм. Кичинекей кезде ар кандай кыялдар боло берет. Ошо бир кыялым ошо врач болсом деп ойлочумун да. Анткени чоң атам менен чоң апамды карайм деген ой менен ошентип ойлодум да. Анан кийинчерээк ошол апам аркылуу апам айтып, ошол сен күрөшүшүң керек, күрөшкө бар. Ошондой Дүйшөн агайың сени чакырып атат дегенден анан күрөшкө өтүп кеткем да. Бул негизи өтө мындай көрүнүктүү окуя экен. Анткени бизде Кыргызстанда көп учурда ошо ата энелер наоборот каршы болуп атпайбы? Кыздар ошо күрөшкөнгө сүйлөшүп калсаң айтат го, мындай каршы болуп атат, күрөштүрбөй атат. Сиздики тескерисинче жардам берген, анан ушундай жеткен, демек үй бүлөнүн, ата эненин жардамы, колдоосу ушунчалык мааниге. Албетте, ар бир спорттуу үчүн сиз айткандай кээ бирде угуп калабыз, өзүбүз да көрүп калабыз. Кээ бир кыздар болгон кичинекей кезинде келген, өздөрү мындай күрөшкүсү келет, спортко жакын, а бирок ата эне тараптан ошол кичине кыйынчылыктар болгон да. Кыз киши деген күрөшпөш керек, же болбосо кыз киши деген кыздай болуп үйдө отуруш керек деген андай мемелерде учурларда көп угабыз да. А мен ойлойм эң биринчи спортчунун бул ийгиликке жете турган, ийгиликке жетүүнүн эң бир чоң себепчиси жолу бул ата эненин колдоосу деп ойлойм да. Ушул убакка чейин мисалы үчүн ата энем мени ар дайым колдоп келатат да. Сон аму классташтар, школдо, мектепте, башкалар мындай алардын мындай көз карашы кандай болот да сиздин ошо күрөшкөнүңүз? Мындай балдарды чыгып жем коотсаңыз, эми ал убакта сиз сөзсүз түрдө бир гана эркек балдар менен күрөшпөйсүңөр да, балдар менен күрөшпөсүңөр да. Кыздар менен да көп күрөштүк, эми бирок кыздар биздин убакта жаңы баштаганда кыздар кичине азыраак болчу да. Башында эле баштаганда эркек балдар менен көбүрөөк күрөштүк. Эми өзүмдүн классташтарым, же болбосо жакын ошол айылдагы мейлер досторум баардыгы эле жакшы карачу. Анан негизи айтып коет го, болор бала башынан деп коет го. Өзүм мына кичинекей кезимде бейбашыраак болчумун да. Анан бизде мындай бөлүнөт го уруу болуп. Бизде байдын тоо, жол жакшы, же болбосо түкөк болчу. Анан ошо түкөктө негизи мен жашаган жакта мындай кыздар кичине азыраак болчу да. Анан ошого байланыштуу мен көбүнчө мындай кичинекей кезимде балдар менен көп ойноп калдым да. Анан ушундай да окуялар болчу. Анан чүкөйдө ойноп калдыңыздар го сиздер деле. Ошо чүкөй ойночук да, анан кийин кээде чүкөй ойноп калсам ошо мектепке барганда кыздар айтчу да, Айпери чүкөй ойнойт депчи. Чүкөй ойногон келет, эми башка кыздар жок да. Анан чүкөй ойноп калсам ошентип айтчу мектепке барып, Айпери чүкөй ойнойт балдар менен депчи. Анан ошондой болуп кичинекей балдар менен чоңоюп калдым да. Кичинекей балдар менен ойноп чоңойдум. Бизде деле ошондой болуп калат. Эмеде кичинекей өсүп атканда көчөдө бир 5-6 баланын ичинде бир кыз жүрөт да, ар дайым бар да. Сиз демек ошол кыз сиз болчу экенсиз да. Ооба. Бирок ошол нерсе дагы мындай жакшы таасир этет да. Мындай характери дагы мындай бекемирээк өзүнө болот го деп ойлойм да. Ооба. Башкаларга караганда көбү мындай назигерээк болуп кетиши мүмкүн. Балким бирок ал да нерсе жашоодо терс таасир калтырып калышы мүмкүн да. Сиздики жакшы жактан. Анан жанагы сиз айтпадыңызбы, чоң атаңызды, чоң апаңызды карап, анан кийин спорттон дагы четтеп калдыңыз, Анан спортко кайра кайтышыш эмне себеп болду? Анан кайсы учур болду эле? Сиз үчүн канчалык оор болду ошол? Андай деле көп эле оор болгон жок. Мен деген ошол Таласта деген ошол убакта чоң апам ооруп аткан. Таласта бир больницада жатканбыз. Анан кийин базарга бир продукт алганга келгенбиз да. Ошол убакта мен менен чогуу жүргөн эле кыздар ошол Бишкекке күрөшкө кетип бараттыр да. Анан ошол убакта отуруп ойлондум да. Мен деле күрөшсөм болмок экен. Мен деле күрөшөйүн деп ойлодум. Анан ошол чактан чоң апам больницадан чыккандан кийин, үйгө баргандан кийин апам айтып калды да, сен дагы бар деп. Анан ошодон кийин мен кайра баштадым күрөшкө келип. Мен деле кыздар барып күрөшүп аткандан кийин мен эмне күрөшө албайм деген болгон туруп этчиңиз да. Ошону көрдүм да, базардан жолугуп калып эми алыстырачы. Алар болсо ошол шаарга күрөшкө кетип бараттыр да. Анан мен деле күрөшсөм болот экен. Биякта деле кыздар жүрбөйбү күрөшүп деген ой келди да. Анан ошол биринчи эсиңиздеби ошол мелдеш каякта болду эле, эмне кылып мелдеш болду эле? Эң биринчи мелдеш 2015-жылы Словакияда болгон. Кыргызстандын ичиндеги. Кыргызстандын ичиндеги өзүңүз үчүн. Кыргызстандын ичиндегисин эстей албайм го. Ширкезде
эстелбейсиздерби? Жок. Эстейм, бирок эми ал таласта болгон. Эң биринчиден сурап атасызбы? Эң биринчи көрүшүм таласта болгон. Ошо кызык да, анткени эми спортко жаңы келип, анан кийин эң биринчи сезимдери да ковёрго чыкканда агайын турат, каршылашың бар. Ошол сезимдери. Ал убакта деген эң биринчи келгенде кичинекей болчук да. 35 килограммга күрөшкөнбүз да. Анан ал убакта кичинекей болгон үчүн жана бизге азыр кийип атпайбы трико. Трико дагы меми болчу, чоң болчу да. Анан биягыны чоюп туруп, бир байлап, эки байлап туруп, анан биягыны бияка кийгизип койгон да. Анан бир эле кыз болчу, бир эле кыз менен күрөшүп, ага утулуп, анан экинчи болгом да. Анан ошондо деле мисалы үчүн бесте меми жок да, кыздар жок да, кичинекей кыз болгонубуз үчүн ак медаль тагып койчу да. Эми тренерлердин жанагы судьялардын медалин ошол эки кыз экөөбүзгө берип койгон да. Ал медальды үйгө алып барып басып коесуң, үйдө бир эле медаль бар да. Анан ошол медальды эле карап жата беришин да. Анан негизи буга чейин дагы ошол өзүмдүн акемдин баласы бар болчу, Равил деген байкебиз бар болчу. Ал ошол кыргыз күрөш менен дагы, эркин күрөш менен да күрөшчү. Анан бир жолу үйүнө барсам, мындай диван турат, дивандын үстүнө ошол медальдар монтип асып коюптур да. Аябай көп экен да медаль. Анан ошону чыгып, анан кичинекейсиң да, дивандын үстүнө чыгып, анан медальды карап көрдүм да. Ошол убакта аябай жаккан ошол медальдар, ошону элестеткем да. Буюрса менде да ушундай болсо депчи. Ошондой кичинекей кезде мындай аябай кызыктуу көп окуялар болду. Сизде ошо эме болгон турбайбы, визуализация болгон турбайбы, кадимкидей көргөнсүз да. Ооба. Башкалар көрө албаса, сизге визуализация кадимкидей турат, Ошол маңдайыңызда. нерсе мисалы үчүн аябай жакты да магачы. Анан ошол менин дивандын үстүнө чыгып, кичинекейсиң мындай сразу меми ала албайсың, жетпейсиң, кармай албайсың да. Анан дивандын үстүнө чыгып, анан ошолорду кармап көргөм да. Ошол нерсе менде дагы болсо, мен дагы ошентип үйгө илип койсом деген бир кыял болгон да. Кайсыл учурда эми айыл ичинде, район ичинде, облустта күрөшүп жүрүп, анан кийин кайсыл учурда мындай чоң мелдештерге чыгып баштаганга мүмкүнчүлүк пайда болгон сездиңиз да. Демек мен азыркы учурда жөн эле монтип муну оюн катары эмес, муну чоң спорт катары кабыл алып келемин деп кайсыл учурда сездиңиз? Же башынан эле сиз үчүн бул чоң спорт, мен ушу менен аягына чейин барам деген ой бар беле? Ооба, башында эле мисалы үчүн спортко келип атканда эле эми кичинекей кезде, жашыраак кезде өтө жакшы түшүнбөйсүң. Анан кийин чоңоюп баштаганда биз алдыбызда эжекебизди, Айсулуу эжени көрдүк. Ошол ийгилик жараткандан кийин биз дагы жаратсак болот, биз дагы ошол эжекебиздей болсок болот экен деп. Анан ошодон кийин уже мындай чоң максаттарды коюп баштадык да. Биринчи жолу ошол 2016 жылы Тайвандабы, Тайпейде Азия чемпиону болгом да. Анан ошодон кийин ошол бир болот го жана убакыт келди деген нерсе болот го. Мен дагы мындан кийин жакшы ийгилик жаратышым керек, уже чоң жолго өтүшүм керек деген ошол убакта келген да ой. 2016 жылы. Ошол биздин жанагы жаш спортчулар үчүн жана 2008 жылы ошол Кантбек Алиев менен Төөнбаевдин жетишкендигинен улам биз көп балбандар, жаш балдар келбедиз алгач. Анан кыздар ушу Айсулуу Тыныбекованы 2012 жылы жанагы Лондон Олимпиададан көрүп отургандан келген да туурабы? Кадимкидей түрткү болду да. Андайлар көп болсо керек. Көп болуп, ошо арасында сиз дагы барсыз деген да. Андан кийин негизи эле сизден кийинки муунга бул жакшы мүмкүнчүлүк. Анткени буга чейин эгерде Айсулууга чейин эч ким жок болсо, Айсулуудан кийин сиздер келип, сиздерден кийин кадимкидей аз карасак, чынында бир мурун үчөөңүздөр барсаңыздар, азыр бир соревнованияга ар бир весте жок дегенде бар да эми. Бул чоң жетишкендик. Анан дагы бир мындай суроо да. Могу карьераңыз жаңы башталды, анан кийин чет өлкөдө 2015 жылы чыктыңыз, Эң биринчи мелдешиңиз. Ошоңуз эсиндеби? Ооба, эсимде. 2015 жылы чыкканбыз, Словакияда болгон. Словакияда болгон, Ал убакта кичинекейсиң, бирок тилекке каршы барып эле ошол биринчи мемеде беттешимде жеңилип калгам. Андан кийин кичинекейсиң мындай ой келе берет экен, жаңы утулганда күрөш меники эмес экен. Күрөшпөй эле коет окшойм дейсиң да. Ал нерсе азыр деле келе берет да, кээде утулуп каласың да, жакшы мелдештер көрүп айтасың. Болду, күрөшпөй эле койсомбу? Тренировка кылбай эле койсомбу? Болбосо карап көрсөң 2 күндөн кийин кайра машыгууда жүргөн боласың да. Сизде демек могу биринчи мелдештериңиз бүт баары жеңилген турбайсыңарбы? Эң биринчисинде дагы жанагы таластагы жеңилгениңиз, чоң аренадагы да жеңилип жүрсүз. Бирок бул күрөш да, бул жөн эле жанагы ковёрдун үстүндө күрөш, анан кийин өзүңүз ичиңизде күрөш да, бул эң маанилүү турбайбы? Ооба, негизи атам дагы өзү спортсмен болгон үчүнбү бизди аябай жакшы түшүндү да. Кичинекей кезибизде дагы ошол эжем экөөбүз жумуштан келгенден айылда жумуштар кечке маал бүтөт го. Кечке маал уже күн кирип баратканда бизди өзү менен кошо чуркатып, анан үйдөн ошол пресс жасатып, же болбосо отжимание жасатып ошондой тренировка кылдырчу да. Анан атам кичинекей кезинде эле айтчу. Эме деп, бүгүн болбосо айпир эртең болот, эртең болбосо бүрсү күн болот деп. Андай нерсе болгон жок да. Сен эмне болду, бүгүн утулуп калдыңбы? Не кыла албайсыңбы? Же колуңан келбейт экен? Же болбосо кызым таштай эле башка ок ат кылчы деген андай болгон жок да.
башында ар бир эле спортсмен болот да, бирде жеңил болот, бирде жеңиби болот, анан сразу эле келе калып эле жеңип кетсең да болбой калат го. Акырында башталат да бүт нерсе. Анан ошол убакта ата энем аябай мага мындай жардамчы болду, түрткү болду деп айтсам болот да. Анан кичинекей кезимде эле тамашалап ишенип калчу, атам айтчу. Чоң атасы чоң айдык да, Айпери деп, эгерде бирөө сага тийишсе, ур, алың жетпесе, таш менен башын жарып сал дейчи да. Анан чоң апам урушчу, атам депчи, сен кызыксың го, эмне деп үйрөтөсүң кичинекей кызга депчи. Ошону азыр деле эстей берем да, ошентип айтчу. Ур деп, эгер мен болсом, алың жетпей калса мени чакыр, эгер таза болбой калса мен жок болуп калсам, таш менен башын жарып сал дейчи. Анан азырга чейин ошону эстей берем да. Анан чоң апам урушчу, сен кичинекей кызга эмне деп үйрөтүп атасың депчи. Ошол ойлойм, ата эненин колдоосу, ата эненин дуасы, ата эненин сөзү бул ар бир кичинекей болобу, чоң бала үчүн бир көп нерсе роль ойнойт деп ойлойм да. Негизи кооптуу да, менин атам ошол эжем барды, ага да айткан эсимде да, ал келип ушу ыйлап келсе айтканда, колуна вилканы берип койгон да, барып сай сал деп атпайбы. Анан апам урушуп атат, сен жиндейсиң, барып чиле сай салсам эмне болот депчи. Бирок ал өзүнө турганын үйрөтүп койду да, барып сен келип ыйлаба мага депчи. Барып өзүңө тур деп. Анан кийин бул эми өзгөчө ата энелердин тарбиясы да, кээбиркилер мындай өзү бара калат го, азыркылар ошондой го, өзү бара калып урушуп, жаккалашып, тиги кичинекей бала мененчи, мурункулар карабайсыңарбы? Башкача үйрөткөн да. Бизде. Кандайкыдай. Анан кийин ошол 2017-жыл сиздин ошо дүйнө чемпионаты болду, Финляндиядагы. Ага чейин дагы ошо Ашкабадтагы турнирге бардыңыз. Анан эң биринчи чоң жеңишиңиз ошо болду. Буга чейин эми биз Айсулууну элдерди айтабыз, бирок сиз тарыхта биринчи ирет Кыргызстан тарыхындагы күрөштө ошол алтын медаль тагынган сиз болдуңуз да, жаштар арасындагычы. Ошол мелдеш тууралуу, анан кийин ошол алтындын сезими кандай болду? Эң биринчи чоң алтыныңыз. Эми ар бир спортсмен үчүн эле ар бир жеңиш менин оюмча маанилүү деп ойлойм. Бирок ошол эске калаарлык мындай чоң мелдештерге, чоң ийгиликтерге жол ачкан мен үчүн ошол чемпионат мира болду да. Дүйнө чемпионаты болду. Ал убакта ошол жаштар арасында дүйнө чемпиону болдум. Өзүм да жашым боюнча кичинекейирээк болчумун да. Ал ошол дүйнө чемпионатына барганга чейин биз көлдө сбор өтүп жатканбыз. Сбор өтүп жатканда ошол белим ооруп калды да. Мен ошол белимде грыжа бар, ошол орган кармап калды. Анан ойлондук, ошол Нурбек агай менен отуруп тренер менен сүйлөшүп, барсакпы же болбосо ошол барбай эле койсокпу деген ой кетти да. Анткени уже отуруп тура албай калгам да. Анан ошо акыркы калган бир жумасын машыгуу өткөн жокпуз. Баргандан кийин ал жакта ал убакта 72 килограммга күрөшкөм. Анан кичине вес койгом да, бир 5 килограммда 77денби же 78ден койгом да. Анан вес койгондо да кыйналып калса кандай болот деп барып көрүп, анан мындайча айтканда тобокелге салып көрдүк. Бирок ошо аягы жакшы болду да биз үчүн да. Бирок азыр эгерде ошонун мурункун эстегенде, ошол мелдеш сиз үчүн кандай өттүр, эмоциялар кандай болду? Ар бир беттеш, анан кийин алтын жакындап атат, ар бир беттештен жакындап, анан кийин мына тарых жаратып атам деген сезимдер болот эле ошондо. Жаш болсоңуз дагы. Жаш болсом да эми албетте билип турасың да. Буга чейин кетип атканда айтышкан мага, Айпери эгер дүйнө чемпиону боло турган болсоң, тарыхта биринчи жолку дүйнө чемпиону болосуң деп. Анан эми ошол нерсенин баарын билгенден кийин сен да ошого жараша аракет кылат экенсиң да. Мен да ошол бир тарых жазып калсам, тарыхта калып калсам. Эми байырым кандай болгон күндө да тарых деген тарыхта калат, эртеңки күнү ал нерсе айтылат. Ошол негизи кайсы учурда же ошол мелдештен кийин болду мындай өзүңүзгө болгон ишеним? Мен деген демек дүйнөлүк аренада, дүйнөлүк деңгээлде, топ деңгээлде күрөшүп калат экенмин деген. Ага чейин эле өзүңүзгө ишенип аттыңыз беле ошол? Негизи ага чейин эле ишенип аткам. Эми ар бир жаңы келген эле спортчу ушинтип келет го деп ойлойм. Ар бир эле спортчунун тилеги, максаты эми Олимпиада чемпиону болуш, дүйнө чемпиону болуш, Азия чемпиону болуш деп ойлойм да мен. Бирок менин оюмча ошондой мелдештерден кийин өзүңө болгон ишенич кандайдыр көбөйсө керек э? Албетте, эми ар кандай болот мисалы үчүн кээде болот эми чемпион болгондо эме деп коет го, мындайча айтканда дух пайда болот. Мен эртең да чемпион болом, эртең да будан жакшысын кыла алам деген болот да. Кээде эми ар кандай болот да, спортто жеңилип калганда кичине мындай маанайың түшүп калат да. Анан келип ошол убакта отуруп, мисалы үчүн машыктыруучулар менен отуруп сүйлөшөсүң, эмнеден ката кетти, эмненин үстүндө иштешибиз керек деп. Анан мындай суроо пайда болот да, мен ар дайым ушу биз алып барып жүргөндө дагы, анан көрмандарда бизде Кыргызстанда сиздин салмагыңызда конкуренция жок, анан эми сиз жалгыз болуп атпайсызбы 76 килограммда негизи. Анан кийин сиз үчүн ошол ар дайым калпта жүрүү, формада жүрүү канчалык түрдө оор, анан кийин сиз кайсы ыкмаларды колдонуп ошо өзүңүздү кармап жүрөсүздөр негизи. Анткени мындай конкуренциядан улам
мындай пайда болот да, мындай чемпиондор, топ күрөшчүлөр. А сизде конкуренция жок болсо дагы ошону деңгээлде жүрөсүз да? Анын баардыгы мен ойлойм эми ооба спортчунун да эмеси салымы көп, бирок көбүнчө тренерлердин салымы көбүрөөк деп ойлойм да. Анткени ошол убакка чейин бизди кармап турган, бизге ошол убактысын коюп түзүп берген ошол биздин тренерлер, мисалы үчүн Нурбек агай да. Мен уже кичинекей кезимден бери келгенден кийин эле чоң салмакта бизде кыздардан азыраак да. Азыр да кичине ошо өзүп келишет да кичинекей кыздар, бирок 76да азырынча жалгыз элемин да. Анан ошол үчүн 76дан кийинки кыздар менен иштегенде мага кичине жеңилирээк болуп калат да. Анан өзүмдүн весиме барып күрөшкөндө ал кыздар мага кичине оорураак келет. Ошон үчүн мен көбүнчө эркек балдар менен машыгам. Анан кийин ошол өзүбүздүн тренерибиз, өзүбүздүн машыктыруучубуз Нурбек Изабеков агай менен машыгабыз көбүнчө. Билишимче мурун бир буга чейин 2 жыл 3 жыл мурун биздин ошол эркин күрөштө эркектер менен кыздар чогуу эле машыгып бир жого жүрүшкөн да көп учурда. Андан кийин мындан кийин ошол кыз келиндер арасында күрөш бөлүнүп, өзүнчө зал бар эми, өзүнчө болуп кетишти. Ушул нерсе сиз үчүн кандай таасир этти же болбосо терс таасирин бердиби? Менин оюмча жакшы таасирин берди деп ойлойм. Өзүңүздөр билгендей ошол 2021-жылы Токио Олимпиадасынан кийин өлкө башчыбыз бизге атайын ошол аялдар курама командасына зал салып берген. Ал жакта бүт мындай условиялардын баардыгы бар. Азыркы учурда ошол жакта жатып, ошол жакта машыгып атабыз. Бирок эме дегенде, сизге эми ар дайым мындай парда турганда, мындай эркектер менен турганда, анан кийин соревнование койганда кыздар менен турганда жеңилирээк болсо керек деп ойлойм да. Ошол а бияктан ар дайым кыздар менен болуп анан барганда кыздар менен кандай болуп калат дейм да ошол. Эми негизи эле эме го, жаратылышта эркектер кыз кишиден аябай эле күчтүү келет да. Анан кийин бул жакта мисалы үчүн эркек киши менен машыгып, же болбосо ошол тренер менен машыгып барганда, ал жакка барганда кичине кыз киши менен күрөшкөндө кичине болсо дагы мындай жеңилирээк келет деп айта алам да. Анан бирок азыр эмне карап көрсөң, ошо дүйнөнүн баардыгы эле, дүйнөдө спортчулардын баардыгы эле ошол системага өтүп кеттир да. Баардыгы эле эркек балдар менен машыгат азыр. Кыз киши менен машыккандар азыраак экен да, мурдагыдан караганда. Сиз ким менен негизи көбүрөөк машыгасыздар? Ошо биздин ошол эркин күрөштө балдар менен. Нурбек агай менен. Нурбек агай өзү мененби? Күндө Нурбек агай менен машыгам. Демек конкуренция күчтүү экен да сизде демек. Балдар менен эгерде болуп калганда ким менен күрөшчүңүз эле? Балдар менен болуп калганда ошол спарринг партнер кылып бизге жардам берип, ошол отработка кылганга, күрөшкөнгө, иштегенге өзүбүз бул жактан шаардан балдарды алып барабыз. Балдардын болсо ошо Али деген бала менен, Муслим, Рыспек деген балдар менен иштеп калдым. Жакшы. Анан эми ар бир спортчу үчүн, сиз үчүн дагы башында айтып кетпедиңизби, буга чейин интервьюда айткансыздар, ошол ар бир спортчу үчүн, олимпиадалык спорт түрү үчүн бул олимпиадага баруу эле негизи чоң кыял го, негизичи. Анан анын ичинде медаль алуу да кыял. Сиз ошо биринчи олимпиада оюндарын эгерде эске салсак, лицензия уткансыз, лицензияны алгандан кийин ошо кандай ойлор, сезимдер, мына Кудай бурса эми чоң жолго аттандым деген болду эле сезимдер? Ооба, чоң жолго аттандым. Эми олимпиадага барат, биринчи олимпиадага барганда жашыраак болчук да, 21 жашта болсок керек да. 21. Жашыраак болчук. Ал убакта олимпиада десе эми мындай чоң нерсе элестетесиң да, олимпиада десе негизи эле өзү чоң нерсе да. Анткени ошол биздин спортто эң пик ошол да, мисалы үчүн олимпиададан өйдө жок. Анан олимпиадага баратканда бир жакшы сезимдер болот. Олимпиадага барып ошо мен да катышып атам олимпиадада. Олимпиадада бир жакшы ийгилик жаратсам экен деген сезимдер болот. Экинчи олимпиадабыз болсо уже мындай болуп калдым, орусча айтканда осознанно бардык дейм. Ошо 2024 олимпиада оюндары деп колубуздан келген аракетти кылдык, бирок тилекке каршы мындай жакшы бир ийгилик жарата албай калдым да мен. Бирок кантсе дагы сиз ошол Токиодо эсимде, сиз биринчи жолу күрөшпөдүңүз беле? Эң биринчи жолу, анан кийин кадимкидей эле колого күрөшөт дегенде бул негизи эле күтүлгөн сыяктуу болчу, бирок биз үчүн аябай толтунган гана эмес да. Сиз өзүңүз ошондо колого күрөшөм дегенде сезимдериңиз ошону эстеп көрбөйсүздөрбү? Мынакей эртең бурса финал колого күрөшөм деген кеч кандай болду эле сиз үчүн, кандай өттү эле? Эң биринчи олимпиада. Кеч жакшы эле өттү, эми даярданасың да. Кыргызстанда ага чейин эме жок болчу да, медаль жок болчу да мемелерде. Анан ошолордун биринчилерден болуп сен да көрсөткүң келет, ийгилик жараткың келет. Бирок ал убакта кичинекейирээк болуп, анан өзүм ошол Турциянын балбан кызы менен күрөшүп атканда кичине шашып кеткен да. Тура эмес ыкма жасап, анан ошол аркылуу түшөгө түшүп жеңилип калган болчумун. Андан кийин олимпиададан кийин өкүнөсүң, ыйлайсың, бирок эми ал ыйлаганда деле, өкүнгөндө деле ал нерсе кайра кайтып келбейт. Бирок ошончо кылган мээнет
эмгек кээде мындай эменде болуп калат экен да, текке кетип калгандай болот экен да. Ошол анан кийин адамдын ичин ооруткан нерсе ошол болот экен да. Бирок канча дагы сиздики бир бар экен жөндөмүңүзчү, могу олимпиада бүткөндөн кийин эми байкасак бүтөр менен келип туруп эле кийинки мелдешке даярдан баштайсыздар дагы, барасыздар дагы, башка биздин спортчулар мындай эс алып, кадимкидей өзүнүн калыбына келип бир жарым жыл чыкпайт го. А сиз келип туруп эле дароо эле бир соревнование кеткен. Бул өзүңүз үчүн бул кандай, бул ыкма, бул эмне менен ушу менен кылган дейсиздер? Эмне кылып атасыздар ушу менен? Балким бир өзүңүз тарбиялайсыздарбы ушу менен, же болбосо кайра мындай өзүн бошотуп ийбейин деген ой мененби, психологиялык жактан күрөшөсүздөрбү ушинтип? Негизи бир чети ошо өзүмдү өзүм бошотуп бербейин деп да ойлойм да. Анткени олимпиададан кийин ошо бир жакшы ийгилик көрсөтө албай калып, анан кийин мындай ичимде бир эме калып калат да, болот го, өкүнүч, бир мындай ыза калып калат да. Анан ошон үчүн мындай сиз айткандай мен сразу башка эгер эме отурган болсо, жаңы жылдан баштап эле мен кайра турнирлерге, чемпионат Азияга чыгып баштадым да. Ошол нерсени унутуш үчүн, анан бир жаңы кайра ийгилик жаратыш үчүн да. Бир ой келип атат да, олимпиаданы биз эңсеп жүрүп, анан кийин сиз дагы балбан катары эңсейсиз, анан кийин олимпиадага баргандан кийин могу ковер, атмосфера өзү негизи кандай? Сиз күткөндөй эле болду же андан да качып кеттиби атмосферасы? Жок, мен күткөндөй эле. Мисалы үчүн жана биринчи айткандай Токио олимпиадасы ичине эме болду да мен үчүн. Олимпиадада биринчи жолу барып атасың да. Анан жаш болгондон кийин, бул 2024 мындай кадимки эле чемпионат Азия сыяктуу же болбосо бир чемпионат мира сыяктуу эле көрдүм да. Кадимкидей эле болду. Ооба, кадимкидей, андай эле толкундануу же болбосо андай эле олимпиада деген андай нерсе болгон жок да. Бирок ошол өзүңүз жоопкерчилик сезип атсаңыз керек, мурунку олимпиадада ошол эми бул планканы өтө көтөрдүңүз да. 3кө күрөшүп туруп, мунусунда эми кийин кетепичке чыгыш керекмин деп өзүңүзгө кандай настрой койдуңуз эле негизи? Жеке отурганда. Биринчисинде албетте 5-чи болуп калдым. Анан бул олимпиадада аябай жакшы даярдык көрдүм, аябай жакшы даярдандым. Эми ар бир эле спортчу барарда жеңейин, утайын, ошо бир медаль алайын деп барат да. Мен деле ошентип баргам. Мен мисалы үчүн өзүмө коюп барганым алтын деп баргам да. Бирок эми андай болбой калат экен. Аллахтын жазган тагдырына баш ийеткенсиң да, мындайча айткандачы. Эми кандай деп насип эмес экен да. Мен колуман келгенин кылдым, бирок эми болгон жок да. Мен ошодон кийин деле токтоп калган жокмун. Азыркы күндө деле аракет кылып атам. Алдыбызда ошо буюрса 2028 Олимпиада оюндары турат. Ошол жака даярданып атабыз. Да, буюрса. Анан Айпери мындай суроо да, сизде могу 21-чи жылкы Олимпиададан кийин, анан кийин Париждин ортосунда кандай өзгөрүү болду сизде өзүңүздө? Айпери өзгөрдүбү ошо Париж менен Токионун ортосунда? Кандай адам катары чыктыңыз кийинки Олимпиада? Же ошондой ошол ойдоңузбу? Жок, өзгөрөбүз, конечно, албетте. Кандай өзгөрдүңүз? 3 жылдын ичинде көп эле нерсе өзгөрсө керек эми. Ал убакта жашыраак болчук, андан кийин мындай акыл токтоп, уже кичине акыл кошуп, уже чоңоюп, машыгууларды дагы мурдагыдан караганда башка жолдорун өзгөрттүк. Ал убакта мисалы үчүн 2021-де кичинекирээк да болуп, көбүрөөк ката кетирдик да. Анан ошол кетирген каталардын үстүнөн көп иштедик, ошол 2024-дө ката кетирбейик деп. Эми көп эле өзгөрүүлөр болду. Көп эле болду. Анан кийин бул олимпиадада тигил жарым финалда Деленгрей менен күрөшүп, анан кийин могу түшүнүктүү түрдө колоо болуп калды деп түшүндүк да, биз эми буюрса эртең колоого күрөшөбүз деп. Анан кийин мен эме окуя эсимде да, Канат Бигалиев 2008-жылы олимпиадада ошо финалга чыккандан кийин түнү уктабай жүрүптүр да, такыр үйдө кирбей, уктабай ары бери басып жүрүптүр, таң аткыча басыптыр да, укта албай коюптур да. Анан аны урушуптур да, сен укта, сен восстановление алыш керексиң деп. Анан сиз кандай болдуңуз ушул олимпиадада? Экинчи олимпийский цикл болду, буюрса табындамын, эми кандай ушул кызык да магачы, эртең менен кандай болду? Ооба, жарым финалга чейин мен аябай жакшы бардым. Өтө ишеничтүү бардыңыз да? Американын балбан кызы менен дагы 8-6 эсебинде утулуп калдым. Анан ошол Америка, Бладис менен. Ошол утулгандан кийин мисалы үчүн отуруп мен көп ыйладым да, аябай. Андай болот го, ишене албайчы. Мен үчүн олимпиада ушундай болуп калдыбы депчи. Анткени эми алтын деп баргандан кийин кичине башкача болот экенсиң да. Мен отуруп көп ыйладым, анан менден кийин болсо ошол биринчи Айсулуу желер күрөшкөн да. Менден кийин мен забыкат финал, жарым финалда утулуп калганым үчүн алар деген менден кийин 3кө күрөшмөк да. Анан ошол убакта отурдум, ыйладым. Мындай коридорлор бар, узун болуп кеткен. Бул мен тренировочный залга кирет, мен бияк бетте отурдум. Анан келип ошо кийимдеримди чогултуп баштадым. Анткени эртеңки күнү кайра 3кө күрөшүшүм керек да, мен коло медаль үчүн күрөшүшүм керек. Андан кийин эки агайыбыз тең ошол Айсулуу эже менен калып калды. Мен чыктым, ошол чыксам эшикте автобус жок экен. Автобусту күттүм.
бир аздан кийин автобус келди. Ошол убакта бир 8дер болуп калган да. 8деби ушундай автобус менен чыкканча. Анан дал ошол убакта деген Парижде пробка башталат экен. Анан мен барганга чейин саат 12:30 болду. Пробкада отуруп бардым да. Анан барганга өзүм жалгыз кеттим да. Барганга чейин ыйладым мен. Утулганым үчүн барганга чейин ыйладым. Анан барып туруп анткени биз кайра эртең күрөшүш үчүн Веске түшүшүбүз керек да. Вести көрүш керек да. 76 болуш керек. Анан барсам уже менин баары жабылып калыптыр. Тренировочный залдын баары жабылып калыптыр. Анан Вести таппайм. Вести көрүшүм керек. Анткени кайра эртең мен саат 8де Вести. Анан ошентип айланып жүрүп, базаны айланып жүрүп отуруп, бир китаянкаларга жолугуп калдым. Өзүм күрөшкөн соперник. Анан ошол көрсөттү. 24 саат иштеген, мыякта фитнес бар деп. Ошол жакта барсам вес бар экен. Веске барсам весим ниде эмес экен. 73-400 экен. 76 болуш керек да. Анан кийин ошо мен тамак аппетит жок, анан тамакта жей албай койдум да жакшы. Анан кийин менге тамак ичип, кичине иштем, ошо менен комнатага бардым. Мен комнатага барганча вести таап тамак ичип барганча 2:30 болду саат. Анан комнатада жатып уктайын десем, аябай менин ысык болду да комната. Уктай албай койдум, ары оонадым, бери оонадым, уктай албай коюп, анан полотенцени сууга салып, анан ошону бутума ооруп жаттым да. Анан кийин ошондой болуп калды негизи. Олимпиаданын акыркы күнү күрөшпөдүм, мен 11-ине күрөшүп калдым. Негизи ошол биздин меме боюнча эртең менен күрөшкөндөр кечки 6да башталыш керек болчу да 3-орунга. Ошол күнү Олимпиада акыркы ошо менен жабылат деп 12де башталып калды. Анан мен ошо эртең менен уктап атсам, ага агайлар чалды, "Пери тур, тамак ич" деп. Анан айттым, "Агай, мен түнү менен уктаган жокмун. Андан көрө мен тамак ичкендин ордуна уктап алайын кичине" дедим да. Анан уже туруш керек болду, ошо 12лердеби канчада турдум. Ошо менен кеттик, анан барып туруп разимка алып ошо менен күрөштүм да. Ал убакта мен болдум мындай болот го, менде эч кандай бир энергия жок болду, мындай порох эч нерсе калбай калган болчу да. Ал мен үчүн, мисалы үчүн мен өкүнбөйм дагы да. Кээде ушундай болот го адамда. Ичинде ушул нерсени кылып койсом болмок эле, ошол медалды алмакмын. Же болбосо ушул нерсени кылып койсом, мен ошону утмакмын. Кээде мен туура эмес бир ката кылып аласың да, ушул катаны кылбаганда мен точно утмакмын деген нерсе болот да. Менде андай нерсе болгон жок да. Менде болгон ошол болчу. Мен мисалы 3-күрөшүп атканда адам башка менде жок болчу. Болушунча аракет кылдым мен. Болушунча колуман келгенин кылдым, адам башка жок болчу. Жана бизде айтып коет, газды бас депчи. Газ канча баз алсам, болушунча адамдын нары жок болчу да. Мен 100ге чейин болсо 100ге чейин бастым, адамдын нары чыкпайт болчу да. Анан ошон үчүн да ичимде даже менде бир өкүнүч да калган жок да. Мисалы үчүн ошо жарым финал үчүн может кичине калышы мүмкүн мендечи. Жана заквер болгондо, кичине время болгондо ошондо мындай кичине туура эмес кылып койдум, иштеп койдум деген нерсе. А бул 3-место үчүн менде эч кандай мемем жок. Ичимде бир өкүнүч да калган эмес. Анткени болгон ошол болчу. Барган өзүм жалгыз калдым, автобус менен жалгыз бардым, отурдум, кечке ыйладым. Эми кандай болгон күндө дагы мем экенсиң да, мен отулган үчүн ушунча ыза болот экен. Анткени Олимпиадага чейин мен 2 жыл аябай көп кыйналдым да. Эми кичине ар жак бер жак болду. Анан ошо Олимпиаданын күнүн күттүм. Ошо Олимпиададан чемпион болсом, ошол нерсенин баардыгы бир жабылып кетсин деген ой болчу да. Анан залы ошон үчүн жарым финалда утулуп калган экен. Ошон үчүн аябай ыза болдум да. Мен аябай ыйлаган ошол болду. Анан ошол ыйлай берип дагы ошон үчүн дагы бир энергиям калбай калды окшойт да. Анан 3-орунга күрөшүп атканда колуман келгенин кылдым. Адам башка жок болчу. Сиз айтканыңыздан кийин ушундай бир ой келди да, ошо балким ошо полуфиналдан кийин эгерде дароо эле бирок өтө оор нерсе да, түшүнүктүү, өтө оор нерсе, дароо өзүң кармашчы мындай, өзүң кармап эртең финал деп настрой кармап, бул эми оор нерсе да. Бирок эгерде мүмкүнчүлүк болсо, өзүңүздү кайра ордуңузга кармай, өзүңүздү кармап туруп, эртең күнгө настрой койгондо башкача болмок балким. Ооба, эми болор нерсе болду, бирок балким деген нерсе бар. Балким эгер ошол убакта мындай ошол убакта жарым финалга күрөшүп чыккандан кийин, утулгандан кийин, болду. Болгону болду. Эртең кийин 3-местага күрөшүш керек болду деп эгер өзүм кармаганда, балким башкача болмок деген. Бирок бул жактан айтып кетейин, Гөрмандын атынан, Кыргызстан тарапынан биз күрөштөрдү көрүп атып, толук ынандык да, толугу менен мындай сиздин күрөшүңүздү көрүп алып, рахат алып, мындай сиз менен чогуу ыйлап, кадимкидей мен эфирден туруп ыйлагам, кадимкидей эле. Анан кийин сизге ошол чоң рахмат, өзүңүздү бергениңизди, толугу менен калтырганыңызды биз сезип аттык да, сиз менен чогуу күрөшүп аткан эле болчу. Бирок насип этпептир ушунусунда. Канча дагы, бирок кийинкисине ишенебиз. Биз эми мындай өзүңүз үчүн да негизи эң биринчи сиз өзүңүздүн кыялыңыз үчүн отасыз да. Мен ишенем, ошо кыялыңыз жетесиз депчи. Анан бүттү деп коюңуз, схватка бүттү. Андан кийин кайра эле ошол сезимдер кайра келип,
жетпей калдым, аттың ушундай болуп калды. Кимге чалдыңыз, ким менен байланыштыңыз? Кандай сөздөр уктуңуз негизи? Негизи мен Жакындардан. Жакындарым ар дайым менин өзүм ата энемден башка дагы өзүм жакын подружкаларым бар, досторум бар, эжелерим бар, байкелерим бар да, аябай жакшы. Анан ошо күрөшүп бүтөрү менен эле телефонду ачканда ошо интернет меме кошулуп кетти да базага келгендечи. Көп меме смстер келди, ата энемден келди, жакындарымдан келди, досторумдан келди. Бирок мен эч кимсин караган жокмун да. Мындай утулуп калгандан кийин эч кимге эч нерсе жооп берген жокмун. Көптөр переживать этти ошол даже ошол жака менин Италиядан эжем бар, эжем менен подружкам бар. Ошолор да барганда мени көрүп мага болеть этебиз деп. Ошолорго чейин жазгандар болуптур да, Айпери жакшы элеби, настроениясы кандай деп. Мен үчүн мындай чын айтканда аябай оор болду. Ошончо мээнет кылдым, ошончо эмгек кылдым, анан мындай эми текке кеткен жок, бирок ошол убакта ошондой сезилет экен, анткени мындай оору мемеси жаңы да. Жана эмне деп коет эле, жара жаңы болуп турган убакта. Анан ошон үчүн аябай катуу болду. Мен комнатадан да чыккан жокмун, тамакка да барган жокмун. Кечки ыйладым да, короче, көзүм болду го, жана шишип уже мындай болбой калганчы ыйладым да. Эми адам башка эмне кыласың, эч нерсе кыла албайт экенсиң да. Ыйлаган мен билем, ыйлаган күндө деле эч нерсе өзгөрбөйт, өкүнгөн күндө деле эч нерсе өзгөрбөйт. Бирок баары ошончо мээнет деген, эмгек деген ам мындай эме болот экен да. Мисалы үчүн мен деле албетте спортчу, эми спортчунун эмгеги чоң. Бирок анын артында дагы машыктыруучулардын эмгеги бар, ата эненин эмгеги бар, жакын адамдардын, достордун мындай колдоосу бар да. Анан элдин ошончо менин инсандардын, ошончо кишилердин эмгегин актай албай калдым дегенде, анан ошол нерсе мага аябай оор болду да. Олимпиададан кийин 3 ай аябай кыйналдым да. 3 ай аябай кыйналдым, эч жака баргым келген жок, эч жака чыккым келген жок. Мындайча айтканда депрессия болдум да. Анан 3 айдан кийин эми ойлонуп аткенсиң, болору болду. Будан дальше улантып кете бергенде эмне? Кечке ыйлап жата бергенде буга чейин ыйладым, эч нерсе өзгөргөн жок, эми будан кийин ыйлаганда бир нерсе өзгөрмөк беле дегендей болуп. Анан кайра жаңы жыл башталды, кайра жаңы олимпиадалык 4 жыл башталды. Анан кайрадан кой деп белди бекем бууп, кайра эле машыгып баштадык. Машыгып атам азыр. Жакшы. Жана буга чейин айтып атпадыңызбы, кийинки жеңилүүлөрдөн кийин таштап салгым келет депчи, мындай меники эмес деп. Буда андай болгон жокпу ушу? Болду да. Болду. Ойлондум, болду. Күрөшпөй эле коет окшойм, күрөш меники эмес окшойт. Ушунча. Эми ал меники эмес окшойт деген, конечно, албетте туура эмес болуп калат да. Бирок эми ошол ой келе берет да, ал убакта деген башым эмне келсе ошону сүйлөйсүң да, короче. Күрөшпөй эле койбой, эмне болду, мындай болду, тигиндей болду. Эми көп нерсени айтылат да, эми жаңысың да. Анан оору мемесин жаңы болуп калганда бүт нерсени сүйлөнөсүң. Анан отуруп сүйлөп айттым, күрөшпөй эле коет окшойм, болду, жөн эле коет окшойм. Ошо күрөшкүм келбей калды. Анан кайра отуруп ойлоносуң, ушунча эмгек кылдым, мээнет кылдым, 11 жыл болду да. Анан 11 жылда ушунча мээнет кылып, эмгек кылып, анан эң ошол олимпиаданын медалин мемесин көрбөй таштап кетишти эле туура эмес го деп ойлодум да. Ушунча мээнет, ушунча эмгек, анан эми спортчу болгондон кийин ошо олимпиаданын бир медалин алгым келет, олимпийский чемпион болгум келет экен да. Канча деген эл ишенип атат, машыктыруучулар, тренерлер ишенип атат. Ошолордун ишеничин жинактап, өзүң да ошол нерсени көрүп, ошол нерсени сезип, анан кийин мындай спорттук эмени жапсаң туурараак болот деп ойлодум да. Анан кээинки серикчилердин арасында бир ой пайда болгондо, ошол учурдачы эми ачык айтканда эми жанагы бир оймен барганбыз да, алтын келет депчи. Негизи эле биздин балбандар өтө күчтүү болуп, рейтингде 1-орунда баары, лидерлер өзүнүн салмактарын, анан кийин жок дегенде бир 2 алтын болот го деген бир үмүт менен алар да кетишкен, спортчулар дагы сиз кетишкенсиңер. Биякта биз отурабыз да күтүпчү. Анан ортодон ошол алтын кайрадан жок. Анан кийин мындай ой келди да, биз ошол өтө эле көп жүктү спортчуларга бере салган жокпузбу депчи. Үмүттүү, мындан кийин ошол эле биздин президентибиз дагы 5 алтын деп айткан, бияктан туруп жанагы айтып атат, кандидаттар буюрса алтындар болот. Мен өзүм деле 4 алтын деп аткам да өзүмчү. Ошол сөз негизи балким терс таасирин этип атат деген сөз ой келет да. Кереги жок балким ошондой жүк, мындай слишком мындай үмүт өтүрүп, мындай алтын керек, алтын аркасынан чуркап жүргөн. Кандай дейсиз? Туура элеби бул? Эми туура эле деп деле ойлойм, анткени эме да биздин эл көрүп атат, кандай сиз айткандай рейтингде 1 болуп атсаң, кийин буга чейин жараткан ийгиликтер аябай жакшы болуп атса, эми көп киши эле ойлойт да, баардыгы эле ойлойт. Мен деле ойлогом, мисалы үчүн олимпиадада бир аз дегенде 4 алтын болот деп ойлогом да. Мен да ошондой.
эми терс таасирин да тийгизип коюшу мүмкүн, анткени ушул кичине может спортчулар мени көбүрөөк алып алат окшойт да, жоопкерчиликти. Ошо басым катары болуп калат. Спортсмен давление катары болуп, бияктан айтат, тиги айтат, бул айтат, тияктан чиновник эле айтат, буюрса алтын болот. А сен күрөшкөн сенсиң да. Ал күрөшпөйт, сен күрөшөсүң да. Сенин үчүн бул бир четимден кичине оорураак, бирок бир четимден сүйүнөсүң, анткени ошол адамдар сени колдоп атат, сага ишенип атат да, ишеним да бул деле. Демек сиз ошол ишеним катары буну кабыл аткансыз да? Ооба. Жакшы. Жакшы эле кабыл. Жакшы. Бул мындай сиздин психологиялык жактан күчтүү экениңизди далилдейт да. Анткени кээ бул тескерисинче өзүнө батып кетет да, мындай кой менден элер күтүп атат, бияктан алтын күтүп атат, мен деген алтын алыш керекмин деп чөгүп кеткендер да болуп атпайбы? Күрөшсө. Жакшы. Анан кийин мындай бир суроо да, сиз үчүн мындай буга чейин айткансыздар, эң оор эмес мындай маанилүү атандаш бул Эделин Грей депчи, америкалык балбан деп. Азыркы учурда сиз үчүн эң мындай принципиалдуу атандаш ким болуп атат? Азыркы учурда мисалы үчүн мурдагыдан караганда барыбы мен күрөш кыйла өсүп кетпедиби? Анан азыркы учурда атаандаштар көп эле. Япониянын балбан кызы бар, олимпиада чемпиону, дүйнө чемпиону. Ошол эле Америкадан балбан кыздар бар. Бразилиядан бар, Кубадан бар. Азыркы учурда мисалы үчүн мындай атаандаштарым көп эле. Деңгээли өстү кадимкидей бүт салмактын. Мурдагыдан караганда ябай. Анткени бир убакта биз ошол сиздин жанагы атаандашыңыз бар го, Эльмира Сыздыкова деген казакстандык. Сиздики мындай эл классика катары болуп калгандай, мындай казак кыргыз ортосундачы 5 беттеш бар силерде, 3-2 азырынча. 3-2 окшойт, ооба. Сиздики 3, аныкы 2 болуп, ал по-моему биринчи беттеш унутса керек, анан акыркысын ортодо сиз 3 жолу алдыңыз да. Эльмира Сыздыкова беттеш сизди мындай такшалдырып, сизге дагы кандай таасир этти ошо Эльмира менен беттештер? Бешөө дем канчада көп койбу? Ооба, Эльмира Сыздыкова менен көп жолу көрүштүк анан. Мен болот, бизде деген жыл сайын чемпионат Азия болот да. Башка да турнирлер болот, мына карасаң экөөбүз бир группага түшүп калган болобуз. Же болбосо экөөбүз биринчи беттеш болуп калат. Анан ал деле мага айтып келип, мага келип күлүп берет. Сен экөөбүздөн башка кыздар жокпу депчи. Экөөбүз көп күрөштүк. 5 жолу да 5тен да көбүрөөк күрөштүк окшойт. 6 жолу да болушу мүмкүн да. Болушу мүмкүн, Бул карагандын боюнча 5 экен, бирок көбүрөөк. Кичинекей кезимде көп утулдум мисалы үчүн. Биринчи беттешимде да утулсам керек, экинчисинде утулсам керек. Анан ошол качан утуп баштадым? Олимпиада ошол лицензион жок, чемпионат Азиянын алдында, Олимпиаданын алдында уттум окшойт. Ошодон кийин андан кийин кайра ошол 2023-жылы көбүнчө ошол биринчи финалда же болбосо жарым финалда көбүрөөк беттешебиз мо Азия чемпионатында. Ошо 2023-жылы финалда утулгам. 2024-жылы 24 2024-жылы болсо Бишкекте мен жарым финалда уткам да. Бул мемеде болсо дагы Иорданияда да чемпионат Азияда экөөбүз бир группада болчук. Мен ойлогом жарым финалда экөөбүз беттешебиз го десем, 6-2 каршы ошол Кореянын балбан кызына жеңилип калды. Демек мындай кызык болуш керек өзүңүздөргө дагы мындай ар дайым бир кызыктуу, бирок кээде мындай тажап да кетесиң да. Карасаң эле, кайра эле экөөбүз чыгабызбы деген да. Ал деле айтып берет, экөөбүз 2 группага бөлүп койсунчу, айтчы сен депчи. Анан мен айтам да, кайка айтам, кимге айтам мен депчи. Менин сөзүмдү ким угат депчи. Анда мындай суроо да, азыркы учурда ошол биздин байкагыш боюнча жанагы тенденция бар го, жапондук балбандар, кыздар өзгөчө мындай жаңы деңгээлге чыккандай болуп кетти да. Чынында акыркы олимпиадада көрдүк, балдарды да көрдүк. Алар менен сиз күрөшүп атпайсызбы? Эмне өзгөчөлүгү бар экен негизи жапон балбандардын? Эми өзгөчөлүктөрү, артыкчылыгы эмнеде булардын негизи, булар мектебинин? Анткени бир олимпиадада бир кыз барат, экинчи олимпиадада бир кыз барат, бир чемпионат мира башка барат. Мындай буларда көп да селекциячы кадимкидей. Буларда мемеде мисалы үчүн бизде деген кыздар кичине азыраак болуп атпайбы? Андан кийин биз чемпионат мирага чейин бир сөзсүз бир старт көрүшүбүз керек дейбиз да. Мисалы үчүн азыр сентябрда чемпионат мира болот, ага чейин ошол Яшардогуда бир турнир күрөшөбүз, акыркы стартовый кылып туруп Венгрияда рейтингде күрөшөбүз да. Буларда деген мисалы үчүн өзүнүн эле ошол чемпионатында өзүнүн эле командасынын ичинде кыздар көп экен. Мисалы үчүн бир чемпионат болгондо 1000ден ашык кыз болот экен да. Буларда конкуренция көп болгон үчүн мындай дайыма бир мемеде турат го деп ойлойм, бир формада бошобой турат го деп ойлойм да. Жапонияга көрдүңүз беле өзүңүз негизи буларды? Жок, барган эмесмин. Эми олимпиадага бардым, бирок мемесин сборго алар менен барган эмесмин да. Анткени ошо кызык да, бизде эми мүдөткөн бир 3 кыз болуп, анан ар дайым ошону күтүп турбайсызбы? Анан буларда болсо мындай алмашып эле барып утуп алышат, тиги барып утат. Ойлойсуң го, жаңы бойро барса утуп калышы мүмкүн. Жок, аларды утуп атпайбы деген. Эми ошо буга чейин айткандай элем, мемеде конкуренция көп да буларда. Ошон үчүн кыздар жакшы да, аябай.
өзүбүз сборго барып көргөн эмеспиз алар менен. Международный сборлордо Европаларга барып жүрөбүз. Мисалы үчүн Европада машыгуулар кандай өтөт аларды билебиз. Бирок ошол Японияныкын мындай жакшы билбейбиз да. Машыгуулары кандай болот, канча саат машыгышат, мындайча айтканда айтышат 4 сааттан деп бир күндө 3 машыгуу болот деп айтышат да. Бирок өзүбүз барып ошолор менен машыгып көргөн эмеспиз. Бирок кантса да биздин кыз келиндер күрөшүнүн деңгээли деле ошолор менен бирге эле. Анткени алардын өтө эле өйдө өткөзбөй эле деген да. Жакшы. Анан кийин негизи эле чоң эл аралык мелдештерде бир гана ошо физикалык, тактикалык мындай даярдык эмес, мындай караганда психологиялык дагы даярдык да өтө маанилүү экенин биз билдик да акыркы чемпионаттарда. Сиз ошол чоң турнирлерге кандай даярданасыздар, ошо психологиялык жактан, анан схваткаларга өзгөчө кантип даярданасыздар, балким музыка угасыздарбы, же медитация кыласыздарбы? Немен алек болосуз негизи? Өзүңүз мындай кармаш үчүн өзүңүздү. Чоң мелдештерге ар дайым жаныбызда ошол Нурбек агай болот. Буга чейин өзүңүздөр деле билсеңиздер керек. Байгазы агайыбыз, Кенжебаев Байгазы агайыбыз бар болчу. Ошол психологиялык жактан ошол Байгазы агай көп жардам берди. Ошо Байгазы агай жаныбызда көп турду да. Мындайча айтканда бардык мелдештерге бирдей эле даярданып барабыз. Эми ар бир мелдеште ар бир спортчуга ар кандай меме тактика коюлат, ар кандай бир психологический меме өзүң коесуң да. Ал ошол убакта көбүнчө биздин жаныбызда ар дайым тренерлер болот. Мен мындай музыка деле көп угам деп айтсам болот. Көп деле мындай музыка угам деп айта албайм да. Эми тренерлер айтат, тренерлер тактика коюп берет, мындай күрөшөсүңөр, бул спортсмен менен бул аракетти жасайсың, ал спортсмен менен бул жагы кичине алсызыраак деп. Ошол менен чыгып барып эле күрөшөбүз. Демек көбүнчө ошол биздин агайлар өздөрү психолог катары болуп. Агайлар өздөрү. Анан анткени былтыркы олимпиададан кийин ушу көп сөз чыкты го, ошол боюнча бизге психолог керек, бизге диетолог керек деген ойлор айрдан көп болду го. Анткени балдар, мен эркек балдарга бул тиешелүү да, алар ошо вес кылганда кыйналып калгандай көрүнүп, психолог жактан оор болгондо, демек кыздар арасында ошол психолог менен диетолог деген нерсе адам керекпи, адис? Эми албетте болсо жакшы. Болсо жакшы. Ооба. Бирок ошолордун мисалы үчүн ордун азыр биздин тренерлер аткарып келатат да. Биздин тренерлерге мактоочуларга негизи мындай чоң бир эстелик койбойсо болот, мына түбү кезинде эле негизичи айрыкча ошол биздин кыз келиндер арасындагы ошо мактоочуга Нурбек Изабеков чынында бул мындай жанагы убагында жанагы ной бар го, элдин баары аркасынан чүрүп кетат го, ошондой эле болду да негизичи. Мындай суроо да, анан кийин сиз үчүн могу ийгилик анан жеңиш деген нерсе мындай бири менен чогуу жүрөбү же ийгилик менен жеңишти бул сиз экибей жалп жүрөсүзбү? Мен үчүн чогуу эле жүрөт. Чогуу жүрөт. Ооба. Ийгилик деген эмне сиз үчүн? Эми ийгилик деген жеңиш менен ийгилик мен ойлойм мен үчүн мындай чогуу эле жүрөт. Ийгилик эми бир нерсенин ошол эле азыр бир турнирге барсак ошол ийгилик жаратсаң ошол деп ойлойм ийгилик. Ийгиликке жетсең. Түшүнүктүү. Сиз ошол жанагы мелдеш учурларында өтө мындай олуттуу көрүнөсүздөр да, анан кийин эчтекеден коркпогон сыяктуу айым катар көрүнөсүз. Негизи жашоодон бирекеден корккон учуруңуздар болобу? Эмнеден коркосуздар? Билбейм, болсо керек, бирок андай билбейт экенмин ошо эмнеден коркот экенимди деле. Анда ойлонуп көргөн эмесиз го? Ойлонуп көргөн эмесмин го. Кээ бирки адамдар эмнеден коркот го, өзүнүн жетишкениге жетпей калып, например, же болбосо бирөөнүн үмүтүн акталбай, же болбосо кээ биркилер мындай бийиктиктен коркот, бирөө мындай коркот деген, сизде андай да жокпу? Мындай маанидеби? Мен бийиктиктен корком кичине. Кадимкидей. Ооба, кадимкидей эле. Эми көп эле нерседен коркосуң да, мен сиз айткандай ошол ишеничти актай албай калсам кандай болот деген эми коркуу эмес, ал кичине кандай деп айтсам болот. Ойлоносуң да, ошол болбой калса, өзүм койгон максатыма жете албай калсам кандай болот деген коркуу эмес, эми кичине ойлор келет. Азыр сөзсүз түрдө муну ойлонуш эрте, бирок кантса дагы могу спорттук карьеранын негизи өзү кыска го мындай. Бир 15-10 жыл ушундай орточо алганда ушундай го. Сиз спорттук карьерадан кийин кандай жашоо ошондой ойлонуп көрдүңүз беле? Немен алек болом деп спорт бүткөндөн кийин? Эми азырынча көп деле ал жакка көп деле ойлонгон жокмун. Ойлонсом ошол спорттон кийин буюрса, эми ошондой бир ниеттерим бар. 2028ден кийин турмушка чыгып,
турмуш куруп эне болсом деген. Анан ал жагынан кийин болсо бир бизнес кылам деп ойлойм. Неге жакынсыз негизи? Кандай бизнес балким? Каяктан көрсөк болот сизди? Азырынча айтпай эле турайын, ошо болгондо көрөсүздөр го буюрса. Сөзсүз түрдө. Андан кийин буюрса алдыда быйылкы эң негизги старт бул дүйнө чемпионаты. Ошого даярдыктар уже башталса керек. Башталды. Мындай олуттуу башталдыбы же болбосо мындай акырын келатасыздар ошого? Азырынча мындай акырын баштадык. Азыркы ошол бир айдан кийин буюрса Стамбулда Яшардогуда күрөшөбүз. Адан кийин болсо Венгрияда күрөшөбүз. Адан кийин ошол чемпионат мирага Хорватияга барабыз. Азыркы учурда ошо Бишкекте, ошол жаштыкта жаңы ачылган залыбызда сборубуз болуп атат. Жакшы. Эми сөзсүз түрдө спортто жана жашоодо ийгиликке жетүүгө умтулган жаштарга мындай бир кеңеш кылгыс келет да сизденчи, анткени сиз өзүңүз деле азыркы учурда жашсыз, сөзсүз түрдө, бирок жаңы баштап спортту эми даамын татып көргөн балдар бар да, спортты ойлонуп, азыр сизге окшоп жанагы меники эмеспи деп мындай ойлонгондор, ошолорго кандай кеңеш бере аласыз негизи? Эми азыркы учурда ошол бизден кийинки келаткан спорт менен машыгып келаткан жаштар, негизи эле жаштарга айтарым, азыр деген көп нерсе оңой болуп калбайбы? Интернет булактары аркылуу жаман жолго түшүп кеткен дагы жаштар аябай көп болуп атат да. Анан ошол айтарым азыркы жаштарга спорт менен машыксын. Эми башында албетте оңой нерсе жокпу? Оңой окот жок дегендей. Башында аябай кыйын болот. Ошол нерсе бизге деле кыйын болгон. Буга чейин айткандай, меникиби, меники эмеспи деген ойлор да келет. Бирок ошол эле учурда мындай талыкпай эмгек кыла берсең, аракет кыла берсең, мен ойлойм сөзсүз ийгиликке ар бир спортчу ийгиликке жете алат деп. Анткени бир мисалы үчүн кыз кишилерден болсо ушу жол ачкандар бар, балдардан болсо биздики жол аман, ак жол, азыркы учурда аразак дагы көп балдар чыгып келатпайбы? Эми ошол байкелерин карап мындай, ошол байкелерим жетсе мен деле жетем деп аракет кылса, мен ойлойм ар бир спортчу бир жакшы ийгилик жаратат деген ойдомун да. Сиз өзүңүздүн ролуңузду кандай көргүңүз келет кыргыз спортундачы? Сизди ошо спорт көрөрмандары, спортчулар негизи эле кандай спортчу, кандай адам катары көрсө сиз ошону каалайсыз? Эми жакшы, биринчиден албетте жакшы адам катары, анан мен каалайм Олимпиада чемпиону катары көргөндү. Кудай буйрса. Дагы бир мындай суроо да, Айсул Тыныбекова убагында сиз мындай биздин спортчулар үчүн дагы, кыз келин арасында спортчулар үчүн дагы мындай үлгү катары болуп жүрүп, анан азыркы учурда эми өз орду бар да, анан кийин федерацияндагы иштеп, анан кийин кыз келиндер федерациясында башкарып калбадыбы? Негизи кандай иштеп атат? Кандай экен ал айым мындай ушул башкаруу жаатында? Мен ойлойм, эми спортто деле буга чейин биздин ошол команданын капитаны болгон, команданы алдыга сүйрөп, ошол бизге жол көрсөтүп келе жаткан спортчу эжекебиз. Бул жакта деле ошол жакшы ийгилик жаратып, ошол команданы жакшы алып кетет, жакшы карайт деген ойдомун. Мындай суроодому, сөзсүз түрдө биз эгерде бир спортчуну мындай көмүр тутпасак дагы үлгү катары алсак, ошонун бир кээ сапаттарын өзүбүзгө алып алабыз да. Сиз ошо Айсулуудан бирдеке алдыңыз беле өзүңүзгө, анын сапаттарынан? Бир ишти баштаса, аягына чейин жеткирет. Ошол сапаты го. Кыскараак суроолор болсун анда, акырындан аяктап атабыз. Сиз ошо бир интервьюда айтып берсиз да, китеп окуйм депчи, мурунда окучумун, ошо бош убакыт болгондо ошого менен ареттенчимин деп. Негизи эле кандай китептерди окуйсуздар? Китептерди көп эле окуйм. Азыркы учурда болсо ошол өзүбүздүн улуу залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун китептерин окуп атам. Жаштарга кайсы китебин сунуштайсыз негизи ошол? Кайсы китебин сөзсүз түрдө окуш керек Айтматовдун? Сөзсүз түрдө мен азыркы учурда ошол эми ар кимдин мемеси, тандоосу, табити ар кандай дегендей. Мен азыркы учурда болсо ошол Жамиляны окуп атам. Түшүнүктүү. Сизге эң жаккан беттешиңиз кайсы болду эле? Аз эстегенде эгерде азыркыга чейин эстейсиз, ушунчалык жаккандай күрөшкөнүм, пландык аткарганым деп. Эң жаккан беттешим ошол 2017 жылы дүйнө чемпионатында финалдык беттеши ошол Жапон
балбан кызы менен болгон беттеш. Бирок азыр дагы могу акыркы беттешти көрсөңүздөр керек, Индия балбан кызы менен болгон. Ритика менен. Ооба, Ритика менен. Ошол беттешти жакты да айтсам болот. Эң оорлордунчу кайсысын Эң издейсиз? оорлору эң оорлору болгондо ошол Олимпиада оюндарында жарым финалдык беттеш. Американ балбан кызы менен болгон беттеш деп айтсам болот. Сиз көп шаарда болдуңуз, көп мамлекетте болдуңуз. Сиз үчүн эң кооз шаар кайсы болду ушул Кыргызстандан тышкары? Кыргызстандан тышкары, бирок мага жаккан өлкө бул Турцияны аябай жакшы көрөм да мен. Турция жагат. Турция. Убагында Ак Жолдон бир интервью алганда жаш балдардан ким бар деп сураганда, ада ал убакта Разакты көбү билбечи, анан кийин бизде команда бир жаш бала бар, Разак Бешекеев деп айтып калганда, анан кийин азыр бул өзүнүн салмагы лидер болуп атпайбы? Сиз балким ушинтип бир кызды айтасыздар. Кайсы кыздардан күтсөк болот? Жакын арада болобу, бир алыскы бир 5 жылдын ичинде болобу? Азыркы учурда ошол бизде бөлүнөт го U15, U17, ошол жактан мындай өзүп келе жаткан ошол игерги жаратсам дегенде болот го, жана көзү күйүп турат дейт го. Ошондой кичинекей кыздар аябай көп да. Бизден кийинкилер болсо Нурзат Нуртаева жакшы, ошолордон. Мен ойлойм ошолор игерги жаратат деп. Көп эле кыздарыбыз бар. Гүлнура Таштанбекова бар. Жуманазарова Сезим. Андан кийин Билимбекова Калимира, Сазанова Дилназ. Мен ошол менден кийинки, бизден кийинки кыздардын баардыгы эле бир жакшы ийгилик жаратат деген ойдомун. Жакшы. Могу кыргыз күрөшүнүн тарыхында сиз үчүн сизге жаккан, сиз эң мыкты эсептеген 5 балбан айтып бербейсиздерби? 5 балбан? 5 балбан бүт тарыхында. Кыз келиндер болобу, эркектер болобу, эркин күрөш, грек-рим күрөшүн кошуп айтканда. Мемеден эле күрөштөн эле. Күрөштөн эле. Албетте Жоламан Шаршембеков, Акжол Махмудов, Жуманазарова Мерим, Айсулу Тыныбекова. Будан ага чейинкилер болсо Канатбек Бегалиев, Руслан Түмөнбаев болду. Түшүргөн да. Анан сиз өзүңүз бир катаңыз ар дайым эске келген ката болобу? Анткени бир адамдын бир катасы болот го, ошону эгерде башкача кылганда болмок деп. Мындай жалпылап алган эмес, мындай жеке бир учурда кандай ката эсиңизге келет? Беттеш учурунда балким ошол катаны эстеп турасыздар андай. Ой мененчи. Кээде болот, мен күрөшүп атканда бир меме келет да, момент келет да. Анан ошону азыр жазайм дегенче өтүп кетет да, анан ошондо кээде ойлонуп калам. Жана жазсам болмок экен деп. Ошол болот. Ушундай окут экен демек. Түшүнүктүү. Анан кийин Марсель Пруст деген франциялык жазуучу болгон, анан кийин ошонун анкетасы бар. Ошол анкетадан да кичине кыска суроо берейин сизге. Сиз баалаган адамдагы эң маанилүү, эң жогорку сапат кайсыл? Эң биринчиси бул адамгерчиликтүү, адамгерчилик, ыйман, акылдуулук. Аял кишинин эң маанилүү сапаты сиз үчүн эмне? Сиз баалаган? Ыймандуулук го, эми ошо ыймандуулук дегенде эле, ыйман дегенде эле ошо ыймандын ичинде көп нерсе бар да. Мен ойлойм ар бир адам эң бир адамдагы баалаган сапатым бул ыймандуу болсо. Эркек кишиде кайсысын баалайсыздар? Сапатын. Эркек кишиде эле ыймандуу, чечкиндүү, акылдуу. Сиздин сүйүктүү ишиңиз күрөштөн тышкары эмне? Күрөштөн тышкары сүйүктүү иш, күрөштөн тышкары азыр андай деле иш кылбайм, бирок күрөштөн тышкары мындай көбүнчө ошол бош болгондо мындай жакындарым менен отуруп сүйлөшкөндү аябай жакшы көрөм да. Мен мисалы үчүн азыр болот, бүгүн 6-күн, эртең эс алабыз да, базар күнү. 6-күн ошол акыркы тренировка бүтөт. Тренировка бүткөндөн кийин бизде ошол баня бар. Баня бүткөндөн кийин сразу жакындарыма кетип калам да, эжелериме, байкелериме. Ошолор менен бир 2-3 саат отуруп сүйлөшүп, ошолор менен маек курганды аябай жакшы көрөм. Сиздин өзүңүздүн оюңуз боюнча эң башкы сапатыңыз эмне? Эмнеде турат? Өзүм боюнча? Өзүңүздүн сизге жаккан өзүңүздүн сапатыңыз.
өзүмө жаккан сапатым. Эми азыр айтсам да кандай болуп калат билбейм, бирок биз үчүн мисалы үчүн мени башка бирөө айтса туурараак болот деп ойлойм. Бирок өзүмдүн эң жакшы көргөн сапатым мээримдүүмүн деп ойлойм. Сиздин бакыт тууралуу оюңуз кандай? Бакыт деген бул эмне? Бакыт деген мен ойлойм, бакыт деген ата энеңдин, ата эне бир туугандарыңдын мындай 6 саны аман болгону, ата эне бир туугандарың, анан кийин сенин жаныңда эми жаш кезде ойлой берет экенсиң, мынтип бакыт десе мисалы үчүн олимпийский чемпион болсом бактылуу болом деп ойлойт экенсиң да. Же болбосо бир ийгилик жаратсам, же бизнесмен бир нерсе болсом, бакыт деп ошо деп ойлойт экенсиң. А менин оюмча, менин жеке оюм, бакыт деген ошол мен ата энемдин 6 саны аман болгону, жакын адамдарым, досторумдун мындай ден соолугу чын болгону, жаныңда бир жакын адамдарың сен үчүн мындай ниети түз болгону, анан ата эне бир туугандарың менен ар дайым бирге болгонуң, мен ойлойм бакыт ошол деп. Сиз жек көргөн нерсе барбы мындай? Бирөөнүн сапаты же болбосо бир нерсе мындай? Жек көргөн, ооба. Эмне ошо? Мен аябай жаман көрөм эки жүздүүлүк. Анан дагы бир жаман көргөн эмем эмне деп коет, керсейип кетет деп коет, ошондойду аябай жаман көрөм да. Көп кээ бир адамдарды көрөсүң, эми башында мындай эле жүрөт, анан бир ийгилик жаратса же болбосо дагы бир нерсе болсо, бир керсейип кетет го. Мен ошону аябай жаман көрөм да. Керсейгенди анан кийин эки жүздүүлүктү аябай жаман көрөм. Биздин спортчуларда ошондой сапаттар кээ биркилерде барбы ошондой? Эми билбейм, бар болушу мүмкүн го. Түшүнүктүү. Могу азыркы заманда жашап жүргөн же болбосо мурун жашап кеткен бир адам менен мүмкүнчүлүк болсо, мындай маек куруп, отуруп бир 2 саат ким менен маек курмак элеңиз? Чоң атам менен чоң апам менен. Эмне тууралуу түшүнө элеңиз? Эми билбейм, көп эле нерсе тууралуу сүйлөшсөм керек. Ошолор мени чоңойтту, ошолор мага тарбия берди. Мындай көбүнчө учурда мен сагынам да аларды. Анан сиз айткандай эгер өтүп кеткен же болсо бул жакта болсо маек болсо, мен ошол чоң атам менен чоң апам менен маек курмакмын да. Чоң рахмат сиздерге, Айпери. Биз үчүн бул өтө маанилүү маек болду. Биз муну күткөнбүз. Анан кийин бул сизге Рахмат. бизден жана биздин досторубуздан. Рахмат. Royal Flowers отуруңуз. Анан кийин дагы бир белек бар болчу. Биздин дагы бир өнөктөшүбүз бар. Ленин компаниясы, алардан дагы белек. Рахмат. Сиз үчүн. Айпери, сиздерге чоң рахмат убактыңызды бөлүп келбегениңиздерге. Сизди биз кыргыз спортунун легендасы катары тааныйбыз, билебиз. Сыймыктанабыз ар дайым. Жана көрмандык кылабыз. Будан жазбаңыздар, ушундай мээримдүүлүк менен, адамгерчиликтен жазбаңыздар. Биз ар дайым сизди мындай жылмайып жүргөнүңүздү күтөбүз да. Сиздерге чоң рахмат. 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 Сиздерге да чакырганыңыздар үчүн рахмат. Sport Hub. Business Sport Hub.